Орунду жашырсаң өлүм ашкере кылат деп бекеринен айтылган эмес. Эгерде сиз ден соолук боюнча кайсыл бир нерседе маселе жаралып жаткан болсо, ошону айта албай уялып тартынып жүрчү болсоңуз, сизди алып өтүшүп кеткенден кийин анын уялганыгыз бекер болуп калат. Ошол сыңары урматтуу туугандар, азыркы бүгүнкү күндө эң актуалдуу дагы бир маселе. Эми бул төшөк маселеси. Төшөк маселесине биз зынага же башка нерсеге чакырган жокпуз. Бул кадимки эле жубайлардын ортосундагы маселе. Көп эркектердин проблемасы бул простат маселеси жана ошо простаттын ошо түрүнөн келип чыккан. Бул тез бүтүп калуу, төшөктө тез бат бүтүп калуу ошол маселе. Ушул жактан жабыркап жүргөндөр өтө эле көп. Бунун себептери ошо бир аз шамаллаганда простаттын белгилери ошонун аркы ошо менен толук түрдө байланышы бар. Эми буларды айыктырыш үчүн төшөк маселесинде кээ бирлер кайдыгер карагандар бар, башка маселе бар. Бул нерседе өтө кайдыгер караган болбойт туугандар, себеби жашоонун маңызы Кудай Таала бизге табияттан ошентип жаратып койгон экен. Бул нерсени кылыштыкка, жөн эле кылбастан, балким мындай идеалдуу, кемчиликсиз, толук кандуу аткарыштыкка жана ошол нерсенин илимин үйрөнүп, изденип, ушул нерселерди кылыштыкка адам баласынын мойнундагы бул милдет болуп эсептелет. Эгерде бүгүнкү күндө ошо ажырашуу, аркы беркилер дагы көп маселеси ошол себептен келип чыгат. Эгерде аял киши төшөктө толук кандуу канып жүргөн болсо, канып жаткан болсо, ал аял оңойлукча ал эркекти таштап кете албайт, кетпейт дагы. Көп маселе бүгүнкү күндө ошо бат бүтүп калуу жана аял киши төшөктө канбай калуу. Ушул маселенин айынан үйдө, турмушта уруш жаңжал көп болуп, ошонун айынан көбүнчөсү ажырашууга да барат. Ошон үчүн туугандар, бул нерсени жөн эле мындай эле болуп атат десе эмес, балким болуп атканды дагы жакшыртып, ошо мындай толук кандуу эки жак тең мындай эмеге, рахатка жете тургандай ден соолукту дагы караш керек. Анан ошонун илимин дагы сөзсүз түрдө алыш керек туугандар. Бул өзүнчө Раматылла ажы айтып кеткендей, бул искусство төшөк маселеси. Буну окуп ар бир адам мойнундагы милдети. Ошон үчүн туугандар, тартынбаңыздар. Бул нерсени эгер маселе жаралып жаткан болсо, уролог врачтарга барып сөзсүз түрдө кайрылыңыздар. Жана китептерин алып, төшөк маселеси аркы берки ушул исламский атайын китептер бар. Баардык нерселерни ичине камтыган. Ушул нерселерди алып окуп үйрөнүш керек. Жана эркек киши сөзсүз түрдө аракет кылыш керек туугандар. Жана сизге ушул нерселерге жардам бере турган бул албетте сила теке. Сила теке бул эркектердин жалпы баардык жактан айтканда, баардык жактан толук камсыз кыла турган, сууктарды чыгара турган, простатты алына турган, жана төшөк маселесин чече турган дагы ушул бөйрөк маселеси, иммунитет маселеси. Бир эле төшөк маселеге кетпестен, бул эркек кишиге, кыскасын айтканда, эркек кишиге керектүү нерсе болуп эсептелет. Жана буга кошумча мондай сила медведь, ушулар дагы сизге жардам берет. Жана ушуларга эле сөзсүз түрдө таянып албастан, өзүңүз дагы сөзсүз түрдө аракет кылышыңыз керек болот туугандар. Анан дагы узарта турган төшөктө тилекке каршы, өтө тилекке каршы. Бүгүнкү күндө биз акыркы 21-кылымдын жаштары ушул нерселерге муктаж болуп калдык. Тилекке каршы ушул нерселерге муктаж болуп калдык. Ошон үчүн айла жок, ушул нерселерди баягы как аспап катары, кошумча курал катары колдоносуз. Мурункудай аталар өтө эле азайып кеткен азыркы күндө. Эми бул нерсенин маселеси, себептери өтө эле көп. Айтып кетсек, ошон үчүн туугандар, тартынбаңыздар, уялбаңыздар, ден соолукту ачык айтыш керек жана төшөк маселесин сөзсүз түрдө жакшыртыш керек. Үй бүлөңүз, жашооңуз, өзүңүз бекем жакшы эмдесеңиз, сөзсүз түрдө төшөк маселесин жакшыртыңыз, аракет кылыңыз. Жөн эле болуп атат, бул эсеп эмес. Балким аялыңыздан да сурап көрүңүзчү, канчалык ага жагып атат, канчалык болуп атат. Кээ бир аялдар ичине катып жүрө берет, унчукпай эле толук кандуу оргазм экенин да билбестен өтүп кеткендер деле бар. Ошон үчүн бул искусство, бул үйрөнүш керек. Сөзсүз түрдө бул зына жакта эмес, бул жубайлар ортосундагы маселе туугандар.